Жылуулук насосу токту көп талап кылабы дегендерге бул видеону жөнөтүп коюңуздар. Келиңиздер, сизде көрсөтүп берем. Жок, себеби жылуулук насос аз ток менен сиздерге көп кубаттуулук, ошондой көп жылуулук бере алат. Ошондой КПД деп угуп калсаңыздар, коэффициент полезных действий. Ошондой бунун эффективдүүлүгү 3-4 эсе, 5 эсеге чейин болот да. Мына көрсөңүздөр, азыр сыртта иштеп аткан тепловой насос мынакей бир эле фазалык токко уланган. Башкача айтканда, бул үйдө умный счетчик менен 5 киловатт ток берилет, билесиздер. А чектөө учурунда 3 киловатт берилет. Ошол 5 киловаттык ток менен башкача айтканда 120 квадрат үй жылып жатат. Көбүнчө менен сурашат, бир фазабы, 3 фазабы? Албетте, кичинекей үйлөр, 100 квадрат, 120, 150 квадратка чейин үйлөргө биз бир фазалык эле тепловой насос койсок болот. Бирок чоң үйлөргө, 200-300 квадрат үйлөргө биз 3 фазалык 380 вольт менен коебуз. Аларга болсо, билесиздер, 3 фаза болгон токто 10 киловатт берилет да. Жана ошол мамлекеттин берген ток жетиштүү гана. Себеби 200 башкача 250 квадрат үйдү жылытуу үчүн бизге 24 киловатт жылуулук насос керек болсо, ток 2 киловаттан 5,5 киловаттка чейин жейт. Сизде 10 киловатт берилген мамлекеттен. Мисалы 120 квадрат үйдү жылытыш үчүн, мисалы үчүн мындакта 12 киловатт тепловой насос турган болсо, 12 киловатт жылуулук бериш үчүн бул тепловой насос 1 киловаттан 3 киловаттка чейин ток коротот. Түшүнүп атасыздарбы? Токту күчүн 4 эсе, 5 эсеге чейин көбөйтүп жатат. Ошол туугандар, эч токтон коркпой эле алып койсоңуздар боло берет. Мына бул жактан көрсөңүздөр системаны. Бул жакта үйдө теплый пол жана батарея, радиаторлор бар. Ошол эле учурда бул системанын үстү ысык суу дагы берет. Үйдү душка, ваннага же болбосо эмеге ысык сууда камсыздап берет.